Мен атым Асқат. Мен бүгін сіздерге күнөздүк қақ құрғатқыштардың түзүлүшү боюнча айтып берем. Негизинен бул қақ құрғатқыштардын материалдары жеткиликтүү, ар бир адам таба алат. Үй шартында өздөрү да жасаса болот да. Бунун негизги түзүлүштөрү бул обычный эле рейкалар, 4x4 рейка размердеги, шлифованный Россиядан келген рейкалардан куралган основной каркастары. Анан үстүндө болсо күн өткөрүүчү поликарбонаттар. Поликарбонат полкалар бар, 5 полкадан турат. Ар бир полка, бул полкалардын размери 2,5 теги рейка. Ал эми бунун астындагы мына как туруучу, мөмө жемиш туруучу сеткасы бул заң баспай турган сеткалардан, темир сеткалардан болот. Андан тышкары бул жерде жалпы узундугу 1,75 метр, арка жагы 1,70 болот. Анткени жамгыр жааганда суу үстүндө көлдөп калбаш үчүн агып тамчылап кетиш керек да. Ал эми бул сырт жактарында атайын аба алмашуу кызуу жүрүш үчүн, жакшы жүрүш үчүн биз москитный сеткаларды койгонбуз. Бул москитный сетка жогорудан поликарбонатка күн түз тиет, ич жагына 2 эсе күндүн нурун өткөрүп берет. Ал эми мына жамбаштарында, жака белдеринде москитный сетка аркылуу аба жүрүп, аба алмашуу жүрүп, тезирээк кургалууга мүмкүнчүлүк жаралат. Бул сушилкаларды негизинен жалпылап мындай пленка менен да жаап таштаса болот негизи. Бирок аба алмаш үчүн жамбаштарынан чоңураак бир форточкаларды коюш керек. Форточкаларды эки жагынан, арка жагынан койсо, ошондо аба алмашып, өрүк төпү, мөмө жемишпи, алмабы кургатууда мындай паңдабай таза кургайт. Бурганыңыздар үчүн рахмат. Биздин каналга каттарыңыздар, лайктан басыңыздар.